Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин 110 жылдыгына карата улуу сүрөткөрдүн атын алып жүргөн Ош шаардык сүрөт мектебинин окуучуларынын көргөзмөсү ачылды. Гапар Айтиевдин жолу менен деп аталган көргөзмөгө 70 жумуш коюлган. Жаш таланттар ар кандай түрдөгү эмгектерди жаратып, сүрөт аркылуу чеберчилигин көргөзүшкөн. Ош шаардык Гапар Айтиев атындагы Атайын көркөм сүрөт мектеби 1980 жылы негизделип, 1990 жылдан бери 604 окуучу аяктаган. Учурда 211 өспүрүм тарбияланууда. Жаш сүрөтчүлөр жыл сайын эл аралык республика облустук жана шаардык сүрөт сынактарга катышып турат. 28 окуучу эл аралык сынактардын жеңүүчүсү болуп саналат. Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан көргөзмө 26 июнга чейин уланат. Бизде окуучулар планерге чыгат, андан кийин программа боюнча иштегендер. Мына натюрморттор, тартылган натюрморттор, графика сабактары, булар бардыгы сабак убагында программа боюнча тартылган сүрөттөр. Ал эми мына пейзаж тартылган сүрөттөр, булар эми окуучулардын дипломдук иши болгондуктан атайын барып отуруп натурадан тарткан сүрөттөр болуп эсептелинет да. Сүрөттөрдүн бардыгы көчүрмө жумуш жок. Бул балдардын таза чыгармачылык жумушу болуп эсептелинет.